2023 жылда жазгы талаа жумуштарына облуста жер семирткичтерге болгон маселе жаралбайт. Мындай маалыматты өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин департаментинин Баткен облустук башкармалыгы Байдыйкан ассоциациясына таянып билдирет. Байдыйкан кооперативине чоң ыраазычылык билдиришибиз керек. Мына бүгүнкү күнү өзүңүздөр көрүп турасыздар, ошол Баткен областынын Кызыл Кыя шаарында келип түштү. Эми урматтуу дыйкандар, ким дыйкандар бир ай мурда ушул өз акчаларын ушулардын счетторуна Байдыйканга которгон болсо, карбамиддин 1 килограммына 36 сомдон төлөйт. Эгерде алар 36 сомдон төлөгөн болсо, бүгүнкү күнү келип алып, бул ушул Кызыл Кыя шаарынан 38 сомдон алып кеткенге болот. Жалпы биздин Баткен областынан дыйкандарына баары жетиштүү. Андан тышкары урматтуу дыйкандар, өзүңүздөргө белгилүү, бүгүнкү күнү ушул Баткен областынын базарларында барып көрсөңүздөр, бүгүнкү күнү карбамиддин 1 килограммны 45 сом, 48 сомдон сатууда. Ошол үчүн Байдыйкан кооперативинин башчысына чоң ыраазычылык билдиребиз. Булар чачындарга сатпастан биз бүгүнкү күнү Баткен областынын аймагындагы дыйкандарга гана жеткиребиз баарына. Келип болушунча жеткиребиз деп ушулар бүгүнкү күндө аракеттенүүдө. Кечээ күнү кошуна Өзбекстан Республикасынан 70 тонна жер семирткичтер Кызыл Кыя шаарындагы кампага келип түштү. Дыйкан Махмут Тулубаев Арзанбадагы жер семирткичти алганы келген. Ал бир ай мурда Байдыйкан ассоциациясына кайрылгандыгын айтты. Биз көпкөн күткөн ушул Кызыл Кыя шаарына удобрениябыз келиптир. Биз бир ай алдын предоплата кылып, акчасын төлөп койгон элек. Азыр 10 тонна карбамид, 10 тонна селитрага заказ кылдык элек. Карбамидибиз келипти. Дыйкандарга кыйла жардам кылып ошол. Арзандатылган жер семирткичтин карбамидке болгон баасы 38 сомдон, ал эми селитра 30 сомдон сатылууда. Коңшу мамлекеттен алынып келген 2 түрдөгү жер семирткичтер облустагы райондорго бөлүштүрүлөт. Райондордун агрардык өнүктүрүү башкармалыктары айыл өкмөттөрүндөгү дыйкандардын тизмелерин түзүп, Кызыл Кыя шаарындагы кампага кайрылышса болот. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.